Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, көк бөрү күйөрмандары. Бул чыгарылышта жагымдуу жаңылык менен бөлүшөбүз. Көк бөрү оюну качан жана каерде болот? Кайсы командалар даярданып жатат? Ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Ошондой эле Сарыөзөндүн жаңыланган курамы менен тааныштырабыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Буйруса көк бөрү оюну чоң убакыт тыныгуудан кийин кайрадан уланат. Жакында федерациянын жыйыны болуп, анда көк бөрү федерациясынын президенти Рамис Жунусалиев календардык планга ылайык коюлган президенттин кубогу боло тургандыгын айтып, командаларды активдүү даярданууга чакырды. Жыйындын жүрүшүндө катышуучу алдыңкы команданын өкүлдөрү акыркы 4 айдан бери республикалык оюндар токтоп тургандыктан командага тиешелүү аттар семиз экендигин жүйөгө келтиришип, турнирдин мөөнөтүн жылдырып турууну суранышты. Дээрлик бардык катышуучулар бул сунушка макулдугун билдирген соң, жетекчилик президенттин кубогун 29 август күнү баштап 6 сентябрда финалдык оюндарды өткөрүү чечимине келишти. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын президенттин кубогу жылына өтүп келүүчү престиждүү мелдеш. Кубоктун финалдык оюндары 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата жыйынтыкталчу. Быйыл жүйөлүү себептерден улам турнирдин мөөнөтү бир аз жылды. Быйылкы турнир 3 лиганын алкагында өтүп, жалпысынан республика боюнча 30дан ашык команданын катышуусу күтүлүүдө. Турнир Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы ат майданда өтөт. Көк бөрү федерациясы алдыдагы мелдешке катышуу үчүн командалардын арыздарын кабыл алууну баштаган. Федерациянын башкы калысы Эржигит Усаров команданын арыздарын кабыл алуу 20 августка чейин болоорун билдирди. Биринчилерден болуп даярдыкты Достук командасы баштаган. Ал эми ынтымак 5 августтан бери Чолпон Атада машыгууда. Ал эми Сарыөзөн Чүй жергесинде жыйын өтүүдө. Сарыөзөн командасынын машыктыруучусу болуп легендарылуу Урмат Мусаев дайындалды. 2002 жылы Дордой командасында карьерасын баштаган. Андан соң аракет, Кабылан, Сарыөзөн жана башка клубтарда жекеме-жекечи катары ойноп келген. 2021 жылдан тарта Көк бөрү калысы катары ишмердигин улантып келген. Ал эми Сарыөзөндүн толук курамы төмөндөгүдөй. Биринчи Сейитбек Анарбек-уулу, 2-нчи Айбек Иманалиев, 3-нчү Алы Назаров, 4-нчү Рустам Малашенко, 5-нчи Байыш Акылбеков, 6-нчы Аскат Аскаров, 7-нчи Назар Кошумбаев, 8-нчи Байсал Кайырбеков, 9-нчу Азат Тасыкбеков, 10-нчу Темир Молдокулов, 11-нчи Улан Насакеев, 12-нчи Эржан Тургунбаев. Ким кайсы номерде ойнойт, оюнга жакын билинет. Ынтымак менен Достук командасында азырынча эч өзгөрүү жок. Тагыраагы Норус турниринде жарыяланган. Курам ушул турнирге кайрадан даярданып жатат деп айтсак болот. Өмүрбек, жакында эле аскердик кызмат өтүп келдиң. Ошол аскердеги кызмат тууралуу сөз кылбайлыбы? Кандай өттү бир ай? Assalamu alaikum. Аскер боюнча айтсак, бир айлык аскер кызматына барып келдик. Аскердик кызмат бир ай аябай бат өтүп кетти. Башында эмне бир аз кыйынчылыктар болду, көнүшкөнчө. Көнүшкөндөн кийин убакыт кантип өткөнүн билбей калдык. Аскердин жашоосу жакты. Аскердин жашоосу ооба жакты. Тартиби, ар ким өзүнүн милдети, кызматы так аткарган. Ар ким өзүнүн орду менен жүрөт экен. Тартип,